Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө Кыргыз элинин сыймыгы болгон Изат Артыковдун айылына өзүңүздөр көргөндөй Токтогул районуна келип жаткан учурубуз. Анткени ар дайым ушул Изат Артыковду Бишкек шаарынан тагыраак борборубуздан тартып чагылдырып келсе, бүгүн биз өзүнүн туулуп өскөн айылынан алгачкы спортко кадам таштаган спорт залынан тартууну туура көрдүк. Андыктан көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Good left. ผ่านค่ะ Толубайдай сынчы бол, Токтогулдай ырчы бол демекчи, Кетмен-төбө өрөөнүнө келгенде биз дал мына ушундай ырчыларды, тагыраагы өнөрпоз адамдарды элестетебиз. Бирок бул жерден учурдагы Кыргыз элинин сыймыгы Изат Артыков дагы чыккан. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум, Изат мырза. Ассалам. Кош келипсиздер. Жакшы. Жакшы. Рахмат. Изат мырза, биз Атайын Элтер мамлекеттик телерадио компаниясы ушу сизди кичи мекениңизден тартканы келдик. Себеби буга чейин башка телекомпаниялар ушу Бишкек шаарынан борбордон гана тартса, бүгүн кичи мекениңизден тартканы келдик. Ушу телекөрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушу мен Жалал Абад областынын Токтогул районунда төрөлгөм. 1993-жылы төрөлгөм. 8-сентябрь күнү ушу Токтогул районунда ушу туулуп өскөн жерим ушул Токтогул району. Ушу Токтогул мектеп, Токтогул Сатылгановдун атынан коюлган мектепте окугам. Токтогул мектеп орус класста окут. Ушу мен биринчи 8 жашым, 9 жашымда келип турмун спортко. Ушу жерден башталган да, 9 жашымда. Токтогул шаарында. Токтогул шаарында. Анда эмесе ошол алгачкы спортко кадам таштаган залыңызга барып маекти улантсак кантип? Жүрүңүздөр. Агай, мен тренировкада көп сезе баштадым да. Мындай толчок деген упражнение жакшы болуп атат да. Анан ошону карап койсоңуз азыр. Азыр топтун эмени плечону массаж керек. Массаж жумшатыш керек плечону. И жатканда биз футболка жанчаш керек. Что ачылып калбаш үчүн. Анан мышцы эметкенде кармайт. Азыр барып көрчү таңга. Мындай түрткөндө жакшы болбой атат да. Бир карап койсоңуз. Анда biraz öyle götürdüm de var çocuğum. Tamam. Sağlam. Düz oturup düz. Ket. Бул мен спортко именно ушу штанга залына келген түрткү болгон ушу менин апам да. Жалгыз апам. Көчөдө көп жүрбө. Хулиган балдарга кошулба деп ушу эң биринчи тренериме Эсен Майназаров болобуз. Жаңы эле сүйлөп кеткен. Ошо биринчи агайым болот. Ушу биринчи агайым алып келген, ушу эң биринчи келгенде мен сразу эле штанга көтөрө алган жокмун. Жыгач көтөрүп жүрдүм. Кадимкидей эле жыгач, узун жыгач. Жыгач менен үйрөнүп жүрдүм. 2-3 жумадай, 1 айдай жыгач көтөрүп жүрдүм. Андан кийин кичинекей эле темир көтөрүп жүрдүм. Кичинекей эле мындай штангага окшош. Мындай 7-6 килограмм чыгат ошондой. Анан кийин жаш өтө баштаганда, мындай жылдар өтө баштаган сайын уже чоң эле көтөрө баштадым да. 1 жылдын ичинде 2 соревнованияга чыктым. Ушу Кыргызстандын аразында эле. Эң биринчи келгенде аябай эле көтөрүлүп кеткен жокпуз. Бүт эле спорт ушундай. Бүт эле кайсы спортко барбасаң, башында жеңил нерсе менен башталат. Ушу биздикиде жеңил башталган, анан кийин уже оор көтөрө баштагандан кийин кыйынчылыктын баары ошондо чыгат экен да. Канча жашыңызда катыштыңыз ошондо? Мен 2-чи класс болчумун, ошондо 8 жашымда болуп калат экен да. 8 жашымда, 8-9 жашымда ушу жашымда баштадым спортту. 14 жашымда мастер спорт болдум. Мастер спортта Кыргызский республика. 18 жашымда Кыргызстандын рекордун бузуп, международник толтурдум да. Международник толтурдум 18 жашымда. 22 жашымда, 21 жашымда эмени уттум, Азия чемпионат Азиянын
А 22 жашымда уже эмеге чыктым, Олимпиадага. Бразилияга. Ошол жактан 3-чү место болуп келдим. Андан кийин 2018 Азиатскийден 3-чү болуп келдим. Ошол менен достиженияларым, кыйынчылыктар өтө көп болду. Ушул результатка жетип, мен бир медаль алып келиш үчүн мага эч оңой турган жок да алчы. Аябай кыйынчылык эмелерден өттү. Ар бир спорттун өзүнүн кыйынчылыгы бар. Мен өзгөчө, мен өзүм кыйналган, оор көтөргөн башкача да барыбырчы. Мындай вольный борьбада соперник менен күрөшүп, аны алдап коебузуң, боксер менен урушот, тигини да алдап коебузуң, а бул штанганы алда албайсың да. Вообще алдаганга болбойт да мунучу. Бул турат, көтөрүшүң керек. Көтөрсөң чемпион болосуң, көтөрбөсөң билесиздер эмне болот. Чемпион боло албайсың. Эми ал сезимдерди аябай монтип сөз менен жеткире албайт кезиң, бирок кичине болсо да аракет кылып көрөйүн сөз менен жеткиргенге. Эмнеге дегенде мен жанагы Азияны утканда мен өзүм үчүн сүйүндүм да аябайчы. Мындай, мен Азияны уттум. Жана лицензия алып Олимпиадага барайын деп атканда, мен Азияны уттум. Мурда көп жылдан бери эч ким ут элек болчу, мен кичине ташым көтөрүлүп калды деп өзүм үчүн сүйүндүм да. Олимпиадага барып 3-чү место алганда көздөн жаш аккан себеби элди ойлодум да менчи. Мен аябай ошо Олимпиада бул спорттун эң чокусу да. Ошол жактан көрүнөт деген ой менен, максат менен бардым да мен. Мен медаль алышым керек, элимди сүйүнүшүм керек. Эмнеге дегенде мен кетип атканда аябай көп кишиден сөз уктум да, мындай жакшы сөздөрдүчү. Сен көп жылдан бери тренировка кыласың, сен жашыңан бери келгенсиң, ошонун үзүрүн көр, эми барып кичине бирдекеге башка мындай шаарга кызыгып ойноп кетпе, чыгып анан ошо соревнование бүткүнчө чыдап кой, тиги бу сен элдин баары карап турат, сен элдин батасын алып кеткем да мен. Элдин батасын алып кеткем, элдин сүйүнүшүнө сен бир эмесиң, сүйүндүрүшүң керек деген сөздөр көп уккам да мен. Анан кийин бир жактан ошо көзүмө жаш келген себеби ошол болду. Анан кийин апам аябай кыйынчылык күндөр көп болду. Бизде ар бир кишинин башында кыйынчылык бар. Ошо кыйынчылыктар көп болгон себебинен арканы эстедим да менчи. Мен мурда ошо Олимпиадага барганга чейин мен алдыны элестетчим да менчи. Мен азыр мондай тренировка кылышым керек, тигинтишим керек, минтишим керек деп. Арканы караган эмесмин да, эч кара алдыны карап кеткем да. Ошол моментте арканы карасам канчалык кыйынчылык күндөр өткөнүн эстеп, ошого аябай сүйүнүп, мындай көзүмө жаш келди да. Кичинекей 5-чи классында, 4-чү классында келди эле. Ушундай эле бир бою кичирээк, чымыр өскөн, биз ага чейин көйүштөп калган негизинде толубай сынчыдай болуп бир көрүп эле бир ушул адам бизди сыймыктандырып турган бир результат көрсөтөт болуш керек деген ниет менен машыга баштадык. 7-чи класс, 8-чи класска чейин машыктырдым. Андан кийин спорт интернатына апарып тапшырдык. Ал жерден СССР сборный командада жүргөн Үсен Майназаров улук машыктыруучу болчу. А кишинин дагы чоң мээнети бар. Эми биз бул изатты олимпиадалык оюнга даярданып атканда биринчи сборду Токтогулда ушул жерде, ушул залда машыгып кетти 2 айдай. Анан кийин Ысык көлдө болушту булар, Өмүржан Болдош агай менен.
Мына алдыда Токио шаарында олимпиадалык оюнга Изат Артыков лицензия алат деген үмүтүбүз бар. Даже чемпиондукка болгонго мындай жолубуз бар да. Биз эми Кыргызстан эли баарыбыз бир гана мына токтогул эле эмес. Жалпы Кыргызстан элдери күтөбүз ушу результатты. Стрихнин деп мындай бул анаболический эмес да, бул деген күч бербейт экен да. Сураштырсакчы. Бул күч бербейт экен, бул биринчиден энергия берет экен. Жанагы флеш бар го, ошондой эле. Биз ошо флеш ичкенбиз. Ал мурунку соревнованияларда чыккам, ошондой эле ичип эле чыккам. Ошол моментте ошо көргөн элдин баары эле башка соревнованияда эле чыгып ичип, менден башка деле спортсмендер ичет. Анан ошо олимпиадада ошону ичкем, ошонун банкасын алып кетпей ошол жерге калтырып коюптурмун. Ошол себептен стрихнин деп чыгардыбы билбейм. Стрихниндин составында насвай бар экен депчи. Насвай, насвай жанагынтип энергия бере турган болсо, күч бере турган болсо, элдин баары эле насвай атып жүрө бербейби онда? Элдин баары эле насвай атып эле кыйын боло бербейби? Мен биринчиден насвай атпайм. Насвайга башка жолобойм мен. Насвай эмнеге дегенде оозун састат. Анан кийин бул кан тарамыштын башында кан тарамыш бүт кандардын сосудкалардын баарын ичкертет. Бизден кыйын орустардын, мына биздин кошуна орус өлкөнүн штангисттердин общий командасын чыгарбай койду да. Эми ошончо чоң державада турган Россия калкын чыгарбай койгондон кийин эми алардын жанында биз эч ким эмеспиз да, алар үчүнчү. Биз адамбыз, бирок алар үчүн эч ким эмеспиз да. Эми ошентип ойлодум да, мындай эч ким катары эметпей булар эми слабый эле да деп алып койгондой болуп калды да. Анан ортодон да акча ойноп калды, акча сурагандай болушту. Акча бергиле мындай деген. Эми албетте акча берсең аны сразу бермек да. Эми ал жебеген нерсеге мен если стрихнин деген нерсени жебесем, мен неге акча беришим керек? Мен жебеген нерсеме муну жебей калдым эле ушунун акчасын алып коюш деп калгандай болом да. Мен ошону жеп алып, өзүм күнөөмдү мойнума алып аткандай болуп калмакмын да. Анан ошол себептен биз акча да берген жокпуз, жеген жокпуз деп туруп алдык. Анан тигилер өзүнүн эмесине туруп алышты да, болбой эле алып коюшту. Артыков бул кыргыз спортчуларына стимул жана мотивация бере турган бир спортчулар катарына кирип калды. Мен ойлойм, келечекте жаш спортчулар ушул Изат Артыковдой биздин атуулдарыбызды көрүп, Азияны жана дүйнөнү олимпиададан утабыз деген жакшы ой максаттар менен машыгып, кыргыз желегин чет элдерде желбиретип Кыргызстанды бөлөк дүйнө жүзүнө таанытат деген терең ишеничим бар. Чота акча бербей коюптур да. Залгамы? 23-ндө беришти. Акча жок азыр. Олимпиадада барып келген. Үчүнчүнү алып келсең деле сага чоң ийгилик Кудай. Үчүнчүнү албайт, биринчи аракет кылып атабыз биз эми. Улам эле спорттук эмнеге барам, залга барам деп мен деле кээде кыйнап эмне кылып жүрөчү, чуркатып, жинеме тийип, түрчүк макетчим болуп ушу суу пууга барсам эле артыман ээрчи болуп барып эле ушу челек көтөрөм. Сизден жакшы көтөрөм, мага окшоп көтөрө албайсыз деп эле кыйнап эмне кылып берчү, ушу бала эмне кылып турду. Мен айттым, ушу баланы ушу бир нерсе чыгат деп келинчегиме айтып койчумун, бу түрчүк макетчин шорттугуна бир иш бар бунун деп. Канчанчы 2-3 класстан баштап барып жүрдү да ушул минесине, залга барып. Барат, кайтып келип калат, тердеп бышып келип калат. Балдар менен мушташып келдим дейт, штанга көтөрүп келдим дейт. Кийин анан карасам жок, окуп жүрүп эле жакшы эмне болуп кетти. Азыр Бишкекке барып, телевизордон деле көрүп, тим эле толкулданып, даже ыйлап деле даже. Булар бизди колго келген да, 1 жаш 6 айында. Анан аз вакыт эле иштеп келдик, ошондон бери 1 класска чейин бизди колубузда болду да. Анан малированный бетондор бар болчу, 5 литр, 10 литр, ошолорду эле көтөрө берчи да. Анан жеңе манты жасап бериң, ашкабак. Жакшы көргөн тамагы манты да. Эт манты, ашкабак манты ошентип эле
Анан бир тримобуз бар, бою жетпейт, бунун кичинекей. Ак майка шортто кийип эле минте берет да, минте берет. Анан анда чоң апасы да тирик, кайненемди айта берчү, бу айнекте бирдемке барбы бу балага. Эмне көрүнөт экен деп эле минте берет да улам. Таң кала берчү ошого. Көрсө жок күчүнү сынайбы бу бала, билбейбиз да. Анан ошо азыр жакшы семейный мына олимпиадаларга барып келди, утуп келип эме кылса ыйлайбыз, сүйүнөбүз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мен азыр ушул 2016-жылы Риодо өткөн олимпиадага катышкан биздин кыргыз элинин сыймыгы Изат мырзанын ошо машыккан ошо залында турабыз, бирок мен да ошо Изат менен бир таймашып көрсөм, кандай кыласыз? Ар бир спорттун кыйын нерсеси бар, кыйын упражнениялар бар. Ошо бир оңой эң эле жеңил упражненияны көрсөтөйүн, ошону көтөргөнгө аракет кылып көрүңүз. Мынакей. Бул толчок деп коет да. Бул экинчи упражнение. Бул эң оңойрагы да, бирок силовой деп коет мынчы. Мынакей. Мындай кармайсыз. Мына кармайсыз. Кармап туруп мындай көтөрүп келип төшкө аласыз, отурасыз. Анан турасыз. Туруп анан кийин эки бут менен мындай кылып кармайсыз. Өйдө тутуңуз эми. Көтөрө алат турбайсыз. Сизге акыркы суроом ушул биздин көрсөтүүбүздө өзү негизи мына сиз эми жогорку деңгээлдеги спортчулардын катарында токтойсуз да. Спортчу адам кандай болуш керек? Биздин ушу жаш спортчуларга айтып койбойсузбу? Спортчу кандай мүнөздө болуш керек? Өзүн кандай алып жүрүш керек? Кандай аракеттерди жасаш керек? Мен өзүм жеке оюмду айтып кетейин анда. Мен ойлойм да, бул спортсмен деген эң жөнөкөй болуш керек депчи. Биринчи сапаты ошо эл ошону карайт да. Эл көтөрөт да спортсмендичи. Элим, жерим, мен эл үчүн, өзүм үчүн эмес деп кылыш керек да. Мен агайым ушинтип үйрөттү да менчи. Ушу элим үчүн, апам үчүн, бир туугандарым үчүн деп кыл деп ушинтип үйрөттү да. Өзүм үчүн десең, сен эч качан өспөйсүң деген да. Дечи. Рахмат, анда эмесе Изат мырза, ушунча биздин эфирге келип, маек куруп бергениңизге, убактыңызды бөлүп атайын, айылыңызга келип, мен ойлойм Олимпиададан Кудай буйрса, Токиодон дагы ушу ийгилик жаратып келсеңиз, дагы бир көрсөтүүгө чакырабыз, келип бересиз. Буйрса. Рахмат. Буйрса. Сиздин келгениңиздерге да чоң рахмат. Ушинтип ар дайым ушинтип спортсмендерди колдоп, сиздер ушинтип тартып турсаңыздар, ар дайым спортсмендерге мындай мотивация берип атасыздар да сиздерчи. Албетте. Урматтуу эле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Изат мырзанын спорт дүйнөсүн сиздер менен чогуу каалап иликтеп көрдүк. Биз мындан ары да ушу Изат мырзага окшогон мыкты спортчуларыбызды чагылдырып жүрө бермекчибиз. Бизден алыстабай, биздин каналдан которулуңуздар.